Кандай сунуштар болсо айтсаңыздар болот. 5-чи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Барыңыздарга маалым болгондой, кече күнү биздин фракциянын кайрылуусунун негизинде күн тартибинде Адакам Кимсанбаевич Мадумаровдун Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидеринин мыйзамдуулугу боюнча комиссия түзүү боюнча биз кайрылганбыз. Ошол күн тартибине киргизилип, 35-чи берененин регламенттин негизинде ар бир фракция өзүнүн өкүлдөрүн көрсөтүлүп, бирок түшүнбөс бир акыбалдардын негизинде протокол бекитилбей калган. Ошон үчүн мен сунуштайт элем сизге, урматтуу төрага, бүгүнкү күн тартибине биринчиден кылып ушуну киргизип берсеңиз. Эмне үчүн дегенде, буга регламенттин 80-чи беренеси жол берет, ошол эле жана токтомдорду бекитүүгө. Андан сырткары мында бүгүнкү күн тартибин азыр эле бекиттик, карап көрсөк, ушундай эле кайрылуу менен Альянс фракциясы дагы депутат Алимжановдун Фархаттын жанагы борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча комиссия түзүүдө сунуштап жатышат. Азыр ушул чечимге мисалы комиссия түзүлүп калып, Мадумаровго келгенде комиссия түзүлбөй кала турган болсо, коомдо бир кандайдыр бир терс ойлорду жаратып калышы мүмкүн да. Эмне үчүн дегенде, биздин баш мыйзамыбыз болгон Конституцияда деле жазылган, Конституцияда жазылган бардыгы президенттен баштап жөнөкөй жаранга чейин тең укуктуу деп. Ошондун сыңары регламентте да жазылган, ошол регламент жогорку кеңештики бир эле депутатка келгенде иштебей калбасын, бардыгына иштесин дейт. Ошол эле төрагага да, жөнөкөй депутаттарга да укуктары бирди. Ошон үчүн мен сунуштайм сизге бүгүнкү күн тартибине кайра кайтарып келиштин 80-чи берененин негизинде. Рахмат. Рахмат. Муну кече күнү киргизиш керек болчу. Кече күнү. Кайра эме кылсаңыздар, кийинки жумада киргизебиз анда. Бүгүн киргизе албайм. Кийинки жумада. Анткени кече сразу кайра киргизиш керек болчу да. Кайра кайрылып келсек болот. Мен билем 80-чи берене боюнча дагы бир жолу добушка койсок болот да. Кечеги чечимге биз чечим жокко чыкты кечеги боюнча. Кийинки жумада киргизсеңиздер болот. 5-чи микрофон. Рахмат Турага. Нурбек Умарбекович, на какую статью вы ссылаетесь, что сейчас нельзя этот вопрос ставить на повестку дня? Это, вы знаете, в регламенте такое не прописано. В регламенте прописано, что, тем более у нас был перерыв объявлен, сегодня продолжение сессии. И на продолжение сессии повторно, как говорится, можно будет поставить вопрос на голосование. Тем более произошел такой казус. Все проголосовали за создание комиссии. Комиссия фактически создана. Когда вопрос стал, как говорится, о составе комиссии, вот тогда, как говорится, голоса не хватило. Поэтому мы просим просто повторно на голосование поставить. Потому что когда-то вот какие-то вопросы, я не буду приводить сейчас примеры, но по одним вопросам почему-то ставится на повторное голосование, а по другим, вот здесь вот, когда касается именно оппозиции, сразу не ставится. Но это же неправильно. Давайте тогда ссылку на норму закона. И потом вы, будучи спикером на сегодняшний день, ведете турага, вы как турага, вы даже вчера, извините, просто проигнорировали голосование. Это тоже не красит. Давайте каждая свою гражданскую позицию скажет по этому вопросу, еще раз поставим на голосование. Мы примем любое решение парламента. Ошол кече болуп аткан жыйналышта сиздер киргизсеңиз, биз киргизип бермекпиз. Мына биякта 80-чи беренеде жазылып турат. Жыйналыштын күн тартибинин маселелерин кайрылып келүү депти. Четке кагылган мыйзам долбоорун кошпогондо, жогорку кеңештин жыйналышы ичинде каралып жаткан маселеге деп атат. Бир ирет кайрылып келүүгө жол берет деп атат. Кече болсок жол бермек, бүгүн бербейт. Кийинки жумада киргизебиз аны. Туура түшүнүңүз. 3-чү микрофон. Кийинки жумада киргизесиздер, кийинки жумада. Эми депутаттар колдобой койсо мен эмне кылайын? Бүгүнкүгө болбойт. Кийинки жумага киргизели, кийинки жумага. Күн тартибине киргизели. Эми регламентте жазылып турбайбы? Гүл Акматкуловна, регламентти мен сизге окуп бердим го. Üçüncü mikrofon.
Жанагы Мадумаровдун комиссиясы боюнчачы курамын өзгөртүп койсок эле кайра киргизсек болот. Жанагы комиссияга ошол составка макул болбой койду да, жетпей калды. Демек, бир фамилияны өзгөртүп койсок эле азыр кайра киргизсек болот ал. Жок, эми кийинки жумада киргизели деп атпайлы. Мында Жок, азыр деле фракциячы кайрадан келип ошол курамын өзгөртүп элечи, кайра кылып голосование кылып койсо болот да. Бүгүн кое албайбыз, кийинки жумада коюп беребиз.